Assalamu alaikum Oşkovardın görүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкери, чабандес, балбандар. Биз бүгүн Кара Суу районуна караштуу Папан айылдык аймагынан салам айтабыз. Папандан өзүңүздөр көрүп турган бир кара бакмал бир өспүрүм жекшенден сатылат экен. Сиздерге маалымат сурап жеткирип өткөнү келдик. Бизден алыстабаңыздар. Өспүрүмдү байкаңыздар туугандар. Жекшен, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ден сол жакшы Жекшен, иштер жакшыбы? Красавчик, кара бакмалы чыгат экен да, чым карасы. Чым кара, эч жеринде. Жануар сүрөт экен, машаллах, көз тийбесин. Канча жаштагы өспүрүм чыгат Жекшен? Эми тиштерин алмаштырды. Эми тиш алмаштырды. Жарым жаш болду, ооба. Эми тиштерин. Мындай өтө жоон жолпу келген, 4 мүчө экен жануар, а? 4 мүчөсү келишкен экен, көкүрөк, кабак, сорусу келишкен экен. Мындай жануар токтотчу. 2,5 жаш. 2,5 жаш ака. Мындай көкүрөктөрүн туяктарын тартып элем жакындан. Туяктары кара туяк. Өтө көкүрөктөрү да кең нерсе экен. Мойну узун десең узун. Эми бузуп чыгарды. Породасы кандай Жекшен бунун? Породасы мына жерде местный туулган ака. Местный туулган. Ушул жерде туулган. Местный. Мындай эми секин айдачу үстүлөрүн азоо же минилгенби? Миник ака. Мингичпи? Мына көрүңүздөр туугандар. Өрт экен чындыгында, өзүңүздөр бааны бересиздер. Комментарийни жазабыз туугандар. Өзүңүздөр байкагандай эле Жекшен ар дайым андай пай деген өспүрүмдөрдөн чыгарып жүрөт. Буга кличканы не деп койдуң? Кличка ака, TikTokто коюп беришти адамдар. Эл коюп берди. Адам жазды ака. Эми элдин сынына ошо Париж деп койдум. Париж деп аталып калды. Париж деп аталды. Мындай чатка аяктарын тартайлы. Алдын эле така кагылганбы ошондо? Така кактым, өзү просто эмне таш ака. Качан көкүрөктөрүнө тарттым просто ака. Качантан бери минилип утат? Миниле ака, бул эти да. Просто. Азыр турат. Ооба. Үйрөтүлгөн. Үйрөтүлгөн. Даяр. Даяр. Мына көрүңүздөр туугандар, кабактарына, көкүрөктөрүн өзүңүздөр байкап турасыздар. Бою канча чыгат жаныбардын Париждин? 1,65 чыгат ака. Таза. 65 көлчө болот. 65 көлчө болот. Баскандарынан көрсөт. Ата учкаяк багандай жеңил жылкы экен Париж. Өзүңүздөр баа бериңиздер. Көрүп турасыздар экраныңыздарда. Жаныбар. Тени башына жебишине жооп бересиң, а? Тени башына барды ака. Караң айтып турат. Ошондо местный дедиң, атасы кандай, энеси кандай, ошолорго кызыктыңбы бир? Атасын, энесин биз көрбөдүк ака. Эл сындап алсын өздөрү. Саяпкерлер сындай берет буйруса, а? Париж дедиң, эл коюп бер дедиң. Стойканы тартың ака, стойка. Стойка 4 мүчөсү келиштир жаныбар. Баасы айтылабы Жекшен? Баасы айтылат ака. Канча коюлат эми? Капталдарын артын тартың. Карчыгаларын дагы белдүү экен жаныбар, белдүү. Бели узун ака, караңкай. Ушунчалык болор. Баасын айтанда Жекшен? Ака, баасы жакыны 7,5 миң доллар. 7,5 миң доллар. Тиериби? Азыр жол жобосуна коюп. Жол жобосуна кеми болобу? Бастырчы мындай бер узатып. Көрүүчүлөр, көрүңүздөр мына сынып бериптир туугандар. Көңүлүңүздөргө туура келсе, Жекшен менен байланышасыздар. Номерлерди айтып өт Жекшен. Номерлер 773 менен. +996 773 менен 020217. 020217 номерине байланышасыздар. Жекшен соодаңы берсин анда. Биз чыгалдышты жыйынтыктадык туугандар. Эфирде Жекшен болду туугандар. Лайк басууну унутпаңыздар. Ар бириңиздерге ушундай өспүрүмдөр аттар насип кылсын. Саламатта калыңыздар.